Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Нарын областына иш сапары менен барды. Анын максаты бул аймактагы сот имараттарынын курулуш иштери менен таанышуу болду. Төрага эң алды менен Ат башы районундагы жаңы түптөлүп баштаган имараттын курулуш долбоору менен таанышты. Анда бир катар жетишсиздиктер аныкталды. Төрага Сатыев соттордун жаңы имараттарынын баары эл аралык стандарттарга жооп бериши зарыл экендигин белгилеп, долбоорго өзгөртүүлөрдү киргизүү талабын койду. Бу жерде канча участок? 20 соттук. Договор кандай? 2027 кайсы эме квартал? Август. Канча бөлүндү бу жака? Бүгүнкү күндө 2 миллион 240 бөлүн бияқта тапалган казып, ана бул жерде казганда кичине суу чыгып калды эле, экспертиза назначение алып, ана ошону күтүп калды. Бул жерде чек задание пландары кандай? 3 сотко ылайыкталган. Так, 2 залы бар, гражданский, тиги процесстерге, уголовный процесстер бар. Подвалы менен здание 3 этаж, получается, с подвалом менен подвал, первый, второй этаж, 3 этаж болып жалпысынан. Ар бир судьяга биз иштөө шартын түзүп беришибиз керек да. Мисалы бир судьяга түзүшүн анын приемный болуш керек. Тиги иш бөлмөсү болуш керек. Комната отдыха ал эле тиги совещательный комната, кеңешүү бөлмөсү и ар бир судьяга бирден зал бекитилип бериш керек. Зал ар бир судьяга биринчи инстанциянын азыр имараттар ушинтип салыш керек. Так, ушундай болуп салынат да? Салынат. Ага. Бул цокольный этаж. Жана сиз айткан ар бир соттун өзүнчө кабинети бар. Ар бир соттун өзүнчө комната отдыхасы бар. Главный вход. Так. Значит, бул жерден сразу эле тиги канцелярия, мен айттым жанагы канцеляриясы. Сразу холл. Бияктан тиги помещение адвокатский, прокурор и арган немелерден бул зал гражданских процессов тиги немеде, биринчи этажда. Түшүнүктүү. Значит, бир-бирден баягы эски багыт боюнча эле кылыныптыр да. Второй этаж. Муну перепланировка кылбасак болбойт ошо. Мен айткандай, потому что азыр мындай кылган атабыз да, бүт соттордун шартын полный толук канды түзүп бериш үчүн ага полный бирден зал привязка. Почему мындай болуп атат? Залдар баягы көп процесстер каралган учурда көп баягы соттор бар райондордо баягындай бүтүп сроктору узарып баягындай болот. Туурабы? Ошондой нерсе болбош үчүн биринчи инстанциянын ар бир судьялары бирден зал бекитилиш керек. Мына катарынан эле сиз айтып атасыз го, мына зал. Ушул эле полный бир судьяныкы болуш керек мына ол. Түшүндүңүз да? Бир эле ошо тиги Бир судьяга тийиштүү территория да. Түшүндүңүзбү? Приемныйынан кирет, бөлмөсүнө улат, кеңеши бөлмөсү, ошол эле эс алуу бөлмөсү, анан ар бир судьяга кеңеши бөлмөсүнөн эле чыгып кетиш керек. Залга чыгыш керек, ошо кайра эле өзүнө кириш керек. Эл менен контакт болбош керек. Мен как практика айтып атам да. Же туура эмеспи мына? Туура. Ошондой мына приемныйынан кирди, кабинетине кирет, анан ишти карап эметкенде уже залга сразу чыгып кетет, кайра эле өзү кирип эмеш керек. Иш бөлмөсүнө. Коридорго чыкпаш керек. Анан бул жерге калк, эл өсөт да жылдан жылга. Биз нарастающий кылып куруп коюшубуз керек. Ушунча кургандан кийин дагы эртең соттордо тыгылбасын да. Шарттарын карап чалдыгы. Эми бу жакта курулуп бүтө элек. Мына баштадыңар, котлованды казыпсыңар. Бул жерде азыр ичине эле перепланировканы эле кылып койгула. Анан эми куруп алгандан кийин кайра бузуп туруп жаса деген ал башка эле. Бул азыр пока кагазда эле турат да. Ошондуктан ушундай туура багыттарды коёйлу. Так, сиздер мына 27-нин кайсы кварталына дедиңиздер? Август да? Бирок өтө эле срокту узартып койсуңарбы? Мөөнөтүңөрдү антип 2 жыл, 3 жыл созбогула. Реальный картина кандай болот? Айтыңызчы. Реальный картина биздики мындай да. Силер физически кандай Физически куруп бере аласың? Канча убакытта? финансирование эле такалып калат да. Финансирование чечилет. Алдан проблема. Канча убакытта кыласыздар кана? Ушул мына ол бир жылда бүтөт, бир жылда бүтөт. Бир жылда мына подрядчиктер өзү айтты. Анча кыйынча эмесе чечип бүтүрүп берем деген сөз бар. кандай дейсиз?
финансирование баары ачылат. Мына финансирование под сот департаменти полностью ушулар аркылуу бөлүнөт. Тогда вопрос. Мына директор өзү келип отурат. Вопрос жоқ анда. Только финансирование, ана вопрос жоқ анда. Так, качествону кантип карайбыз? Карап атасыздарбы? Бул жерде анан кийин 10% берип коюп, анан кийин биягынан экономдойбуз деп качествого катуу көңүл бурушубуз керек. Мойнуңуз менен жооп бересиз. Макулбу? Бул канча, мына элге канча жыл бул жок дегенде биягы 50 жыл кызмат кылыш бериш керек да бул имарат. Мындай имараттарды бир жылда, мына өзүңөр туура айттыңар, бир жылда бүтүрсөңөр болот. Сот департаменти бүт финансированияны жакшы карап чечип бериңиздер. Сүйлөштүкпү? Бир жыл, Срокту пересмотрите. Ийгилик болсун, Сизге да ийгилик. Азыркы мезгилде ат башыда 2 судья бар, штат боюнча 2 судья. Имараты эскирип калган эски имараты. Бары батпайт, аппараты да батпайт. Кудай буйруса, мына азыр курулуп турган имаратка 2 судья болсо, ошондой эле дагы бир штат каралып, ошого андан тышкары. Анан заманбап полностью каралган жана өзүнчө залдар, өзүнчө кабинеттер жана өзүнчө судья кирип чыкканга да ошолго каралган имарат курулуп атат. 2 этаж өзүнчө полностью курулуп атат. Андан соң төрага Медирбек Сатыев Нарын шаарындагы Адилет үйүнө бөлүнгөн жер тилкеши жана андагы курулуш пландары менен таанышты. Мында курула турган имараттын долбоору жана анда бир гана сот кызматкерлери үчүн эле эмес, элге тийиштүү шарттарда жакшы болушу керектиги айтылды. Бу жерде канча сот? 44. 44. сотик болуп атат. Бизге Битовский жерлер болуп атат, биттин жер үйлөрү. Бул жер, Бул жер могу жолдагычы, жолдо да жибиси барат да, ошо жерге бизгечи 44 соттук жерге чейинчи. Бул жерде жол көп өтпөйт экен да. жок болот. Жок болот. Жол мына артынан кирет экен, арт жагынан кирет экен. Анан бул алды жагынан кирет. Мунол кирет. Мунол жерден, ушул жерден мына бүт ошондо 44 соттук жер болсо, ушул жерде. Анан заезд бия менен кирет экен, анан арт жагынан. Так, бул жерде Нарын областтык соту, шаардык соту, райондук сот, административ сот турабы? Андан кийин сиздин демилгеңиз менен жана эме болуп атат беле, жана Нарын шаардык менен Нарын район. Бири туташ керек. Ошо менен эң сон болуп атат да, ошо менен болгондо анда бир эле сот кирип калат. Ооба. Жок, ошондо бизде канча судья? Баары бир штатты биз калтырабыз да бу жерде. 14 ошондо Бириктиргенде деле штатты калтырабыз да биз. Ооба. Ошондо биякта деле эме беребиз да. Ошондо 14 судьяга баягындай кылыш керек. Бөлүш керек. Булар криминалисттерди отдельно, цивилисттерди отдельно мындай кылып туруп. Сиз айтып аткан полностью жана эме менен жаңы стандарттар менен киргизе турган болсо, Да. полностью ошо менен эме кылып элек, полностью эме кылган. Бээрден эме болот экен, бир маселе болуп атат. Бияка отопление кирбейт, отопление бияка тартылбайт экен. Андан кийин котельный өзүнчө курулат экен, бияка канализация, губернатор менен сүйлөштүк, канализация суу кирет, анан бирок котельный өзүнчө силер эме кыласыздар. Автономный. Бул жерде территория чоң. Ичине жакшы шарттарды түзүшүбүз керек, чоң имарат салыш керек, жетиштүү кылып запасы менен алышыбыз керек. Туалеттер бүт баардыгы азыркы заманбаптагыдай бүт нерседен башталыш керек. Элдин баардык шарттары түзүлүп эметиш керек. Төрага Сатыев курулуш иштеринин сапаты жогору болуусу жана аны белгиленген мөөнөттө аяктоо тапшырмасын берди. Мында жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору Бакыт Курманалиевге көзөмөлдү бардык этапта тыкыр жүргүзүү зарылдыгын айтты. Баксаңыз ушуларды караңыздар. Анан мына мен бир нерсени айтып коеюн. Ошто Дом правосудияны уже бүт нерсени чийип эмеле башташты. Бир жылда бүтүрөбүз деп атышат. Кийинки жылы под ключ беришет. Ошентип сүйлөштүк. Под ключ беришет. Анан биякты дагы тездетишибиз керек. Жер жакшы экен, мага жакты, например. Мына трасса. Берди как раз тиги губернатор айтып атат, эмне дегенде жол жакшы жазылат, бүт эме, эмне дегенде аэропортко как раз эме кылабыз. Анан центрде эле экен, эми бул жерге анан маршруттарды, автобустарды каттатты. Автобус каттайт. Ошону өзүңүз эле кирип эле чечтетип, ушу каттаттырып коюш керек. Транспорттучу. Негизи транспорт каттайт да. Элге болгон мүмкүнчүлүктүн баардык шарттарын биз түзүп беришибиз керек да.
ертең алыс екен мындай екен деп елді кыйнагандай болду. Бул жерге Кудай буйруса жер бөлүнүп берилип атат. Ошол жерге дом правосудия деп туруп курулат. Кудай буйруса бияка Нарын областык соту, ошондой эле Нарын шаардык административный сот баары жайгашып, заманбап имараттар курулуп жаткан жер. Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында Кочкор райондук сотунун курулуш иштери менен да таанышты. Анда кагазга түшүрүлгөн долбоорду кароо учурунда эле бир топ кемчилдиктер аныкталды. Мындан улам курулуш иштери жүрүп жаткан имараттын ичине кирип, баарын жеринде көрүп, кетирилген катачылыктары көрсөтүлүп айтылды. Столовый болду бул жерчи, ашкана. Дымоходдор менен могу жерден Ашкана? ашкана. Себеби бул жерде ашкана жок да, Кочкордочу. Биз азыр чекеге чыгып калдык. Ушул ашканабы? Гражданскийге залыбыз, зал. Зал ушул. Баягы эки залдан ашып калганда ушул жака түшүп бара беребиз. Ушул залбы. Мини зал да. Жок, жана ашып калат да, эки залдан ашып калганда ушул жака эме алып атабыз. Ашпай эле экөөнү кошсоңор болбойбу? Мындай чоң зал эле. Несущий экен болбойт дейт. Несущий болсо мынандай кылып ачкылаганда үстүнө эме калтырып болобу? Болот, ошондой кылса болот. Мынандай кылып үстүн баягындай калтырып эле тумба сыяктуу. Ягы немесе болот. Биз айтканбыз, башында айтылды ал нерсе. Эмне болот? Зал. Уголовный. Бул чоң залбы? Чоң зал деген ушулбу? Ооба, чоң зал ушу. Бул мындай чоң зал болбойт. Бул кичинекей зал буну. Эл көп болсо каяка батырасыңар? Так, хорошо, бияктан кирди. Кирдик. Аха. Так, единое окно бул жер. Кирди. Единое окно. КПП каякта? Буякта болобу? Вход буякта болуш керек го. КПП болуш керек. Кандай? Burada жазалганда бир жер жок экен да, бир жер толук эле болмок экен да, мындай тылсым экен. Кийин анан бул чечип калды, бул жерчи. Медемир Акмеч, мурда бул жерди бизге бербей койгон. Анан кийин айлап кетип мен Бердиби? сүрүштүм. Азыр Бердиби? босактыга киргизди. Берди, Бердиби? азыр главный ушул жак. Все, токтоткула мынандай нерселерди. Билбейм, чечкиле. А затратын ошон үчүн жет өлчөп бир kesиш керек. Кана, Проект көрөбү? берсеңиз, Кандай эле биз чоң келдик керек. Сиз менен чоң келгенде эмне деген сөз болгон? мына жерди беребиз деген. Беребиз. Булар кирет деген. Ооба. Ушинтип чечип кеткенбиз. Ооба, сиз чечип кеткенден кийин айыл өкмөттүн мына жерде Андан кийин айтпайсыңарбы? Мындай болуп атат деп. айтылган. Кимге айттыңар? Мурдагы Ким департамент жооп берди? начальниги. Мурда ким ал? Ким болса билет. Вот ошол мойнуна илгиле. Мурдакы начальник. Мына проектировщик болуп канча күттүк. Мына көрдүңүзбү абал? Ушундай оюнчу кылышып, мындай перерасход кылышып канцелярия. Бер да зал уголовный. Канбай каяктан кирет? Бияктан. Жок, залга каяктан кирет? Ушул жерден кирет. Эл менен аралашып кирет да. Биз айтканбыз. Ана безопасность. Могу жерден ачып бергиле деп айтылган. Почему мындай? Сиз эле каратып эметип койбойсузбу? Кана ыңгайлуу, кана конвой каяка кирет? Эл менен аралашып кирет бияка. Антип кирет бияка. Гражданский. Уголовный. Гражданский. Эки уголовный, бир гражданский делилген. Мен силерге айтканмын, могу жерден ачып бергиле дедим. Себеби кирип, онда кирип туруп клеткага кирет деп айтылган. Анан эмне кылдыртып атасыңар? Мен айтып атам, мен укпасам мен Несущественно биз. Жок, несущий болсо ачпайсыңарбы эчикти? Төрага Сатыев заманбап жана эл аралык стандарттарга жооп берген сот имаратын куруу талабын баса белгилеп, имараттын планын кайра карап чыгып, оңдоо тапшырмасын айтты. Мында катачылыктарга жол берип, өз милдеттерин жакшы аткарбаган айрым кызматкерлерден арылуу талабын койду. Бакыт Сабырбекович. Бүт мына ошол кызматкерлерди алмаштырыңызчы. Мына биздин ушул акыбал ушул. Каалаганда ким мындай эле көз жумуп эмени ремонт кыла беришет да. Эч кандай ыңгайы жок. Бул эмне деген? Стройка болду. Бүт азыр мындай туура келбегенин, иштей албаганын баарын алмаштыр. Азыр андай булар менен алыска кете албайбыз. Мындай кадрлар менен.
Қана сот департамент басшысы. Судьялардікі қандай? Көрсетіңіз. Кім? Судьянікі. Судьянікі ба? Так, приемный. Приемный. Судьянікі кабинет. Кабинет. Комнатаға бару? Жоқ. Жоқ ба? Жоқ. Бірақ Судьянікі бұлда. кабинеті ме? Бұл жер конференц зал. Конференц зал. Болау? Чозла бар. Жоқ, бияққа Неме? витражный элемент болып жатыр. Чақан эле коллектив ошого Жетішті бі? жетишет. Бұл жер эме ажаткана. Туалет? Туалет и душу да бар. Бірақ кім? Тұрған кабинет. Приемный зал, салып жүрміз. Азыр комната отукту суранып атабыз, анан кылып беришти бул жактачы бөлүп. Бизде жок эле. Мал жерден айнек чыгарып беришет. Чыгарып беришет. Төрағанықы дағы стандартқа эме болуп атат. Бир аз тура келип атат. Сурандык анан кылып беришти да. Так, бұл жерде заведующий канцелярия отдельно эмеден отурат. Мына жер Ачқыла. архивариус бұл жерде отурат. Бұл жер архив. Ана 4-ші судьянықы. 4-ші судьяны ылдыйга чүргөнбүз. Архивте уласак болот экен. Үстін өзі сотторда кылыш керек да? Таком случае. Ылдыйда бар болсо ошону архивте кылып. Ана залдын жанында совещательный комнатаңар барбы жок ба? Бар. Бөлүндүбү? Бир эле залда бар. Калганда жок. Каяка? Айттык. Совещательный. Бул не деген нерсе? Бирөөсүндө гана. Бул процессуалдык норма деген сөз. Кандай кыласыңар? Совещательный каякта кыласыңар? Бул ким мындай проектini коюп атат? Биз берген проект, мен башында түзүлгөн проект мен бул проект башка экен. Неге совещательныйды эметтирбейсиңер? Ар бир судьяга совещательный кылдырган болчук башындачы. Жоқ, качан кылдырган? Сиз менен отурганда жазбадыкпы? Тартып эме Тартылганда ала кел десеңер карандашом болду, ала келмедим. ошо карандашымды чийип бергенде соттуку. Ошондо ушундай эле болчу. Бул здание эски здание. Биз болгон возможность жасадык. Не возможность мен көрбөйт да мен жасаганыңарды. Кайра бузуп салыпсыңар. Вообще тура келбеген бир нерсени кылып алыпсыңар. Азыр бир эле залыбыз. Ушу мына совещательный комната бир эле мына. Бул зал. Зал. Ушул чоң залбы, Ушундайда не Канча мисалы эң чоң процесс каралганда канча эл келди эле? 40 адам келген. Батабы? 40-50 адам. Жок, 25-30 болот да. Тиги клеткалар каякта болот, сот отура турган жер, секретарь, прокурор, адвокаттар отура турган жер. Анан кийин мындай эле берип койсоңар зал. Мындай эле болуп калабы? Ана? Бул не, ушул не шартты түздүм деп атасыңар ушу менен. Сотторго чтобы эме дагы безопасность жагы каралсын. Элдер менен бир эшик менен кирбесин. Кана түзгүлө. Жетеби ошондо? Өзү мунаны бөлгүлөчү. Кана кагаз алып бөлгүлө. Бөлбөйлө туруп чоң зал кылып туруп, президиумду мынерде кылса, мына жактан эл кирип чыкса ошондо тура эле болмок да. Ортодо ар бир залда азыр раз судьялардын кабинети үстү жактабы? Ар бир залда совещательный комната обязательно болуш керек. Хорошо, буларды залга кылайлы. Калган кеңсе кызматкерлери батабы? Батпайбы? батат бияқта. Канча кызматкер бар? Бизге эмне нелер керек? Бизде единый окно мына жерде бир кызыбыз отурат. Анан эки кызыбыз бул жерде отурат. Бул канцелярия. Канцелярия. Бияк. Жок, оружейка мына жер. Бул жер приставтар. Түнү жата турган жерлер. Азыр бизде возможность бар да, азыр көрсөтпөдүм залдычы. Ошо залды
бөлсөк болот да, жана кичинекей мал калды атпайбы, ошону бөлүптүрүп, анан ошол жерге президиум кылсак, наркы жак менен эме да кирет. Автозак ошол жак менен алып кирсе болот да, Вениаминович. Конвой менен Ооба. отдельно соттолуучу алып келиш керек. Мына жерде бар. Отдельно алып келиш керек. Отдельно. Элдер башка жактан келиш керек. Мына жерден кирет. Мына жерден кирет. Конвой келе турган кайсы жер бар? Конвой ушул жерден буягынан келет дагы. Келеби ушул? Ушул жерден келип эле анан бул жерден. Азыр мына бул жака болот да. Мына бул жака коелот. Бияктан чыгабыз. Аварийныйчи. Ошондо бияк ачылабы. Машина келет мына жерге. Бул лестницанын бияка койсо. Ошондо машина келет. Машина келет. келет. Келет дагы. Бу жерде бир маселе бар азырчы. Эгерде несущий деп атпайсыңарбы? Эгерде могул жерденчи ачып берсеңер өтө ыңгайлуу болмок да бизгечи. Мына келди, алып кирип кетти. Себеби азыр соттолуучу менен судья бир жерден кирип атабыз да, ошол жагы туура эмес болуп. Туура эмес. Анан международный стандарттар. Мына ИВС үчкө бөлүнүш керек. Безопасностьты караш керек. Мына ол кимдер? Мына медиатор, адвокат, прокурор, комната для несовершеннолетних, для эме жаш балдардын комнаталары сөзсүз болчу. Талап. Каякта? Каяка коебуз, батпайт. Азыр эме болсак жок болуп калат алар. Все, жок болот да. Анда эмне кылыш керек? Давайте. Мындайда муунучу бүтүрүп кирген менен кайра эле ошол эле батпай эметкен дагы эле көйгөй да. Мына иштеп чыктыла, бу жерде сот департаменти иштеп чыксын. Мага окончательный вариантты көрсөтүп койгула. Мынандай болгондо туура болот. Мынанткенде батабыз. Пристройка кылгыла анда. Мына ол жерде кайерге буяка узарсак болот. Узартсак болот. Бул жерде мына зал баягында мен айткандай кылып бергүлөчү. Түшүнүп экен? Эгер ошондой кылсак болот. Баарына жетет ошондо. Чий пристройка кылгыла. Канча убакта? Кана. Канча убакта? Жүрөсүң. Бул договор боюнча канча эле? Ким 26. Негизи бүтүшү 26, бирок 25-тин декабрында берем деп атат да. Бүтүрүпчү. А бирок өзүнүн срогу 26. Вот как раз пристройка менен ошол убакта бүткөнсүз. Вообще мындан кийин проекттин ар бирин согласовать этипчи бир ана Руслан Муратович. Надо ушундайдычы бир комиссияны түзүп эле ошол бекитсинчи. Ар бирин карап. Анан кийин каалагандай кылып, муну бул эмне деген азыр? Баксаңыз Беркич, өзүңүз лично контролго алып давайте. Бу жерде сот департаментинин башчысы түнөсүн. Бүтмөй сайын. Вот бүтүргүлө. Сүйлөштүкпү? Анан өзүңүз дагы отуруп, мына экиптер отуруп көрүңүздөр биринчи. Биз ар бир кызматкердин шартын түзүп беришибиз керек. Сот имараттын эшик алды боюнча да бир топ өзгөртүү тапшырмалар коюлду. Мында сотко келген жарандар үчүн да шарттарды жакшыртуу тапшырмасын берди. Аны менен катар көрктөндүрүү иштери боюнча да сунуштар айтылды. Биз эскиликтен качан кетебиз? Ушу жерди чукуп, үстүнө жыгаш менен эметкенде токтотпойдубу ушундай туалеттерди курушты. Кылып коюш керек. Азыр элдин көбү намаз окушат. Шарт кана шарт. Айта кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров 2026 жылдын аягына чейин соттордун административдик имараттарындагы курулуш жана оңдоо иштерин аяктоо тууралуу тапшырмасын берген. Ошондон улам төрага Медирбек Сатыев республикадагы бардык сот имараттарынын курулуштары менен жеринде таанышып, алардагы кемчилдиктер менен катачылыктардын алдын алуу боюнча иш сапарында жүрүүдө. Негизи Кошкор район соту имараты эскилгендигине байланыштуу ушул жаңы имаратты баштаганбыз. Буюрса бүгүн Жогорку соттун төрагасы Медирбек Асамович келди, жакшы тапшырмаларды берди. Тапшырмаларды так аткаранга аракет кылабыз.